Колумдагы ультрафиолетовый фонарик интернетте хит болуп 18-20 миң сомдон сатылып атат. Бир брат сага кызыгып сатып алдым эле, чота иштебей атат, көрүп берчи деп алып келиптир. Келгилечи бирге көрөбүз кандай иштейт. Мынакей, ушундай экен, эч кандай бир положениялары, кнопкалары жок. Бир эле мына кнопка менен иштейт экен. Кеттик. Мына карагыла. Эч кандай разница бербей атат. Бирдей эле көргөзүп атат. Мына, полностью бирдей эле көргөзүп атат. Эми бизди фонарикти көрөбүз. Кеттик, көрөлүчү. Мынакей. Капот башка түстө. Крыло болсо родной окрас. Мынакей. Бампери деле крашенный. Көрүнүп атабы? Ошондо бул подтолкнутый номер крашенный. Демек, ар кандай фонарик деле иштей бербейт. Негизи рентген кызматын мен биринчи болуп Кыргызстанда рентген деп ат коюп 1 жыл мурда баштагам, өзүм фонаригим Түркиядан алып келгем. Фонарик эч кандай маселени чечпейт. Машинада биринчи сөөгү текшерилиш керек, андан кийин подушкалары, андан кийин өзүнүн карай турган жерлерин карап, акырында бир фонарик менен карап берип коебуз. Бирок буну жакшы түшүнбөсөң, фонарик деле алдап коюшу мүмкүн. Демек, бул братка окшоп 20 миң сомго алданып калбай, келсеңер өзүбүз эле текшерип берели.